Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын мааракелик отурумунда күн тартибине киргизилген бир катар маселелер каралды. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган КМШПнын байкоочулар миссиясынын ишмердүүлүгү талкууланып, төрага Талант Мамытов аталган маселеге кеңири токтолду. Муну менен катар саясий өнөктүккө мониторинг кылуу үчүн байкоочулар миссиясын жөнөткөндүгү үчүн КМШПнын кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенкога жана ассамблеяга мүчө мамлекеттердин парламент жетекчилерине ыраазычылык билдирди. Андан тышкары жыйында КМШПнын кеңешинин башкы катчысын дайындоо маселеси каралып, Талант Мамытов аталган кызмат ордуна Дмитрий Кавицкийди кайрадан дайындалышын колдой турганын билдирди. Жыйынтыгында Дмитрий Кавицкий кайрадан КМШПнын кеңешинин башкы катчысы болуп дайындалды. Ошондой эле отурумда КМШга мүчө өлкөлөр ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттырууда ассамблеянын ролу тууралуу сөз болуп, парламенттер аралык кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө байланышкан сунуштар айтылды. 30 жыл ичинде жасаган иштерине токтолгон Валентина Матвиенко ассамблеянын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандарга сыйлыктарды тапшырды. Анын ичинен жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго КМШПнын 30 жылдыгы мааракелик медали ыйгарылды.